Кантип жаман адаттардан, күнөөлөрдөн арылабыз? Шайтанга каршы амал кайсы? Даават. Мына пайгамбарыбыз айткан азан айтат го. Аллахумма робба хази даавати таамма деп дуа кылабыз. Бул азан пайгамбарыбыз айткан толук даават да. Азан не екен? Толук даават бул. Ушуну уробуз деп. Пайгамбарыбыз айтат, азан айтканда шайтан качат дейт. Не кылат дейт? Шайтан качат дейт. Шайтан качат. Ошон үчүн иншалла качан кайра намаз окуганда шайтан келет дейт. Анан арганда ойду салат дейт. Эсиңде, о, мектептеги депчи. Жокса анан 2 рекетпи же 3 рекет окуганын билбей каласың дейт. Ибадаттан шайтан коркпойт, дааваттан шайтан коркот. Шайтан ибадат кылбайт, бирок даават кылат да. Шайтандынчы соперниги даават да. Түшүнөсүңөрбү? Ибадатты мен жөн эле финалга эмес, жөн биринчи курстан чыгарбайм дейт. Ибадатты жөн эле чабам дейт ал. А шайтан дааваттан коркот. Себеп ал дагы дозокко даават кылып атпайбы? Иши ошол да. Ошончо пайгамбарыбыз айткан, болбосо кара, намаз фарыз, азан сүннөт. Эмне үчүн сүннөттөн качат, фарыздан качпайт деген алымдар айткан. Анткени азан даават, а бул намаз ибадат деген. Шайтан ибадат кылбайт, даават кылат. Дааваттан качат, дааваттан коркот.